Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла Таала айтып атат. Айт деди. Дагы өзү мындай деп дуа кыл деп үйрөтүп атат. Пайгамбарыбыздын берекелүү тилинен Алла Таала буйрук берип, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам үммөтүнө ушундай белек тартуу бизге берип кетип атат. Не деп сурашыбыз керек? Аллахумма инни ас'алука фи'лал хайрат ва таркал мункарат ва хуббал масакин. Biz үйрөнөйлү. Мына сөздөрдү жаттайлы. Я Алла, мен сенен сураймын. Жакшы иштерди кылууну. Эмне үчүн биз жакшы иш кыла албай атабыз? Биз сурабайт экенбиз. Ва таркал мункарат, жаман иштерди таштоону. Эмне үчүн жаман иштерди таштай албай атабыз? Биз Алладан сурабайт экенбиз. Жаман иштерди күн сайын я Алладан сурай эле берсек, жаман иштерди таштап коебуз. Жакшы иштерди сурай эле берсек, мээбизге, жүрөгүбүзгө, руханиятыбызга сиңет. Дагы кадам-кадам жакшы иштерди жакшы ой менен жашайбыз. Элестетип көрүңүз, Кыргызстандын бардыгы 6,5 миллион, 7 миллионго чукул адамдар жаман иштерди таштаса, жакшы иштерди баштаса, кандай керемет болмок, кандай рахат болмок, кандай бакыт болмок. Башка мисал аалам туруп турсун, өзүбүздүн мамлекетибизди эле алайлы. Бирок Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты, мына Алла Таала буйрук берип атат. Алладан силер сурагыла, мынандай сурагыла дейт. Эмнени сурагыла, моуну сурагыла дейт. Биз инсанбыз, Алла субханаху ва таалага муктажбыз. Ва хуббал масакин, бечараларды жакшы көрүүнү сураймын. Кимдерди жакшы көрүүнү? Бечаралар, кембагалдарды көбү жакшы көрбөйт да. Көбү депутаттар жакшы көрөт. Байларды жакшы көрөт. Аны жакшы көрбөй калдыбы? Акчасы көптөр жакшы көрөт. Ошолор аркасынан жүрөйүн, ошолор менен барайын, ушулардын жанында отурайын, ушуларды учурашайын, ушуларга көрүнөйүн кичине деп. Бечараларга биз текеберлик кылабыз. Жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам таалими. Пайгамбарыбыз Алла Тааладан дуа кылган. Я Алла, мени мискин абалда мага жашоо бер. Мискин абалда менин жанымды ал. Кыямат күнү мискиндер менен мискиндердин жамаатында тирилткин деп дуа кылган. Бул не деген? Мискин деген кембагал. Я Алла, мени кембагал калтыргын деп атат. Жашоом кембагал менен өтсүн дейт. Кембагал абалда жашоо өлүм келсин дейт. Кыямат күнү кембагалдардын жамаатында, байлардын эмес, кембагалдардын жамаатында мени тирилткин дейт. Ким? Акылдуулардын эң акылдуусу. Данышмандардын эң данышман. Бактылуулардын эң бактылуусу. Адамзаттын мырзасы айтып атат, караңчы. Демек мындай кембагалды кандай бир жаман сыпат эмес, жек көрө турган, жиркене турган, басмырлай турган, андай эмес туган. Пайгамбарыбыздын сүйгөн эмеси. Улида ятиман, аша факиран, мата мискинан. Пайгамбарыбыз жетим төрөлгөн, мискинмин, факир болуп, кембагал болуп жашоосун өткөзгөн, кембагал болуп дүйнөдөн кайткан. Мына. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз эмне деп атат? Бечараларды жакшы көргөндө Алладан сура. Биз сурабайбыз да. Алла, мен ушу бечараларды жакшы көрөйүнчү, кембагалдарды жакшы көрөйүнчү. Биз сурабай эткенбиз да. Бул ай сурай турган ай. Бул не экен? Өзгөчө кабыл боло турган, жөнөкөй эмес, шектенбеш керек. Бул Рамазан айда Алла Таалам асмандардын, бейиштердин, мээрим, райымдуулук, жакшылыктардын эшиктерин ачкан ай. Ошон үчүн иншалла сураганда ушул айда сурап калайлы. Мына Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам 3 нерсени айтты. Унутпайбызбы? Аллахума, эгерде арабчасын билсек, үйрөнүп алсак өтө жакшы. Ушул сөз менен Пайгамбарыбыз айткан да. Буда өзүнчө береке бар. Сөзгө өзүнчө сооп бар. Дуанын кабыл болуусунда өтө чоң үмүт бар, өтө жакын бул. Пайгамбарыбыздын өзүнүн тилинен чыккан. Аллахумма инни ас'алука фи'лал хайрат ва таркал мункарат ва хуббал масакин. Андан кийин ва антагфирали ва тархамани. Я Алла, мен сенен сураймын, мени кечиргениңди сураймын. Мен сенен сураймын, мага райымдуулук кылганыңды сураймын. Мына кеп Алла субханаху ва таала ва ида аратта фитната каумин фатаваффани гайра мафтунин. Качан бир элге, бир коомго, эгерде бир диндеги
же болбосо дүйнөдөгү бир фитнаны каалай турган болсоң, фитнага я Алла кириптер кылбай мени алып кеткин деген дуа. Фитнага я Алла салбай мени алып кеткин я Алла. Атак итак эле ошол убакытта өлөсүн. Бирок бир болот фитнага аралашып өлгөн, бир болот фитнага аралашпай өлгөн. Динде фитнага аралашып өлгөн, охо, Кудай сактасын. Дүйнөдө кандай десе, бир ооруларга, кыйынчылыктарга, жаман нерселерге кабылып калып, ошого душар болуп өлгөн. Бул да. Мынакей туугандар. Кандай деп пайгамбарыбыз айтат? Андан кийин дейт: "Ас'алука хуббака". Я Алла, мен сенин сүйүүңдү сураймын дейт. Нени сурайлы? Алла Таала жараткандын мухаббатын сурайлы. Алланын сүйүүсүн сурайлы, мухаббатын сурайлы. Я Алла, бизге жан берип атат, акыл берип атат, иман берген, денсаулык берген, өмүр берип жаткан, ырыскы берип аткан, бардык мүчөлөрүбүздү толук кылган Алла Тааланы жакшы көрөйлү. Валладина аману ашадду хуббан лилlah. Имандуулар эң көп, эң катуу жакшы көргөн Алланы жакшы көрүшөт. Бардыгын себеп дегенде ата энени ким берди бизге? Алла берди. Аял бала чаканы ким берди? Алла берди. Перзентиңизди кандай жакшы көрөсүз? Алла берген. Унутуп калдыңыз беми берүүчүнү? Берилгенди жакшы көрөсүз, берүүчүнү унутуп каласыз. Андай болбойт да. Ошон үчүн мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Алла Таала үйрөтүп атат эмнени сураган. Не деп сурайлы? Ас'алука хуббака. Я Алла, сенин сүйүүңдү сураймын. Сенин сүйүүңдү сураймын Алла. Ва хубба май юхиббука. Жана я Алла, сени ким жакшы көрсө, ошонун сүйүүсүн сураймын. Алар ким? Пайгамбарлар, аулиялар, салихтер, алымдар. Ya Allah Taala'nı жакшы көргөндөр кимдер? Ошо Алланы жакшы көргөндөрдү, ошолорду жакшы көрүүнү сурайм. Ким Алланы жакшы көрсө, ошонун сүйүүсүн сурайм. Ким Алла Тааланын, Алла Субхана жакшы көрсө, ошонун жакшы көрүүсүн сурайм. Ва хубба май юхиббука дегени. Ва хубба амалин юқаррибу ила хуббик. Жана ушундай амалдын мухаббатын сураймын. Ал амал сенин сүйүүңө жакындата турган дейт. Демек Алла Тааланын мухаббатына жакындата турган, Алланын сүйүүсүнө жакындата турган, Алланын сүйүүсүнө мухаббатына бөлөй турган амалды мухаббатын сурайм. Амалды эмнесин сурайм? Демек мисалы намаз. Намаз Алланын мухаббатына жакындатат. Ким намаз окуган Алланын сүйкүмдүүсү болот. Себеп намазды Алла жакшы көрөт. Бул амал Алла Тааланын мухаббатына жакындатат. Демек намаздын мухаббатын сураймын. Ненин? Намаздын мухаббатын. Я Алла, ошо намазды сүйүп калайынчы мен. Орозону сүйүп калайын деп. Я арам нерселерди сүйбөй? Нелерди? Аллага жакындата турган амалды сүйөйүн. Зикирди, дуаны, демек кайсы амал Алла Тааланын сүйүүсүнө жакындатса, ошол амалдын сүйүүсүн, ошол амалдын жакшы көрүүнү сурайлы. Bundan kiyim ne dedi Peygamberimiz? Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innaha hakkun. Bul jönököy nerse emes, bul hakikat dedi. Peygamberimiz aytып atadi. Bul hakikat dedi. Fadrusuha. Sizler bunu jakşı sawak algıla. Jakşı uşunu sawak algıla bundan. Andan keyin thumma ta'allamuha, andan keyin үйрөнгүлө ушуну. Ушуга adat alıp gelip, ушуga işenimiңерди, göz карашыңарды ушуга жараша түзгүлө деген сөз. Максатыңар ушул болсун. Жакшы иштерди кылуу силердин максатыңар болсун. Жаман иштерди таштоо силердин максатыңар болсун. Бечараларды жакшы көрүү силердин максатыңар болсун. Алла Тааладан кечирим суроо, райымдуулук, мейримдүүлүгүн сураган, Алланын мухаббатын сураган силердин максатыңар болсун. Жакшы амалды жакшы көрүү, Алланы жакшы көргөндөрдү жакшы көрүү, Алла Тааланын мухаббатын сураган бул силердин көз карашыңар, жашооңордун максаты бул акыйкат. Uşu menen öskür, uşu menen tüzdöngülö deydi. İnnaha hakkun de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. Bul hakikat azırkı sizlerge aytkan, үйrөтүлгөн dualar bul hakikat bul. Bunun arkasında tügöngüs, keremet, soğup, iyigiliklerinin bardığı var. Şunun için inşallah uşu dualarda öğrenelim. Peygamberimiz özgöçö göңүл burup aytadi. Fadrusuha, summa ta'allamuha. Uşunu jakşı sawak kılgandagı Uşu sawak kılганыңардан кийин үйрөнгүлө. Тааллум ушуну үйрөн колдонго. Машинени мисалы карап туруп, сабакты теория кылдык, эми барып практика өтөсүз да, туурабы? Практикасы бөлөк да. Дурус бул өзүнчө
теория. Тааллум бул практика да. Ошон үчүн иншалла кийин аны практиковать этип үйрөнгүлө дегени ушу жашооңордо колдонгула деген сөз ушуну. Жакшы иштерди кылып колдонгула, жаман иштерди таштап колдонгула булардын бардыгы. Бечараларды жакшы көрүп колдонгула дейт. Дагы бир кайталап коеюн дуаны мына. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, Алла Таалам айттыртып атат, буйрук берип, сәл кул сурагын мынандай кылып дуа кылгын дейт. Аллахумма инни ас'алука фи'лал хайрат ва таркал мункарат ва хуббал масакин ва ан тагфира ли ва тархамани фа иза арадта би'ибадика фитната қаумин фатаваффани гайра мафтунин. Ас'алука хуббака ва хубба ман юхиббука ва юхибба амалин юқаррибу ила хуббика. Манаке дуа тугандар, Кудай кааласа бунун котормосу мындай: Я Алла, мен сенен сураймын, жакшы иштерди кылууну сураймын, жаман иштерди таштоону сураймын, бечара кембагалдарды жакшы көрүүнү сураймын. Я Алла, мени кечиргениңди сураймын, мага райымдуулук кылганыңды сураймын. Качан сен бир коомго бир фитнаны каалай турган болсоң, я Алла, анда мени ошо фитнага аралаштырбай эле алып кетиңди сураймын. Андан кийин, я Алла, мен сенин сүйүүңдү сураймын. Сени ким жакшы көрсө, ошонун сүйүүсүн сураймын. Жана сенин сүйүүңө жакындата турган амалды сураймын, амалдын сүйүүсүн сураймын деп. Жараткан Алла Таалам баарыбызга тоофик берсин тугандар. Бул ушул хадис Тирмизи шарифте келет. Бул хадисти Муаз ибн Джабал радиаллаху анху айтат. Жана Хаким Мустадракта дагы ушул хадис келген.